аялды 4 гана эркек жакшы көз менен карайт. Биринчиси ошол аялдын атасы. Экинчиси анын күйөөсү. Үчүнчүсү баласы, анан төртүнчүсү бул анын агасы же иниси. Бирок башка эркектер аны мындай бир предмет катары көрүшү мүмкүн. Мындай айтканда предмет наслаждения деп коюшу мүмкүн. Туурабы? Демек субханалла ошол алымдар бекер айтпаса. Мындай айтышыбыз мүмкүн азыркы заман андай эмес. Бирок маньяктар, педофилдер мына жакында эле эмне болду, Кудай сактасын, туурабы? Мисалы мына ушулардын баары бар экенин, бул фитна экенин унутпашыбыз керек экен. Ошол себептен аял кишинин субханалла мейли күндүзү жүрө турган болсун көчөдө, күндүз болуп жок, асырдан кийин күн батып калган мезгилден кийин көчөдө жүрүшүн деген негизинде эле шарияттан дагы жалпы эле акыл, парасаттуу, мындай акылдуу адамдар жактырган эмес экен. Түшүнүп атасыздарбы? Демек ушул мындай айтып аткан.